Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө биз аалымдардын аркасынан гыйбат сүйлөгөндү, аалымдардын аркасынан бир көрбөгөн эле ишти жалаа кылып жапканды адат кылып алдык. Жалаа жабыш, гыйбат кандай чоң күнөө экендигин унутуп баратабыз. Мисалга алсак, бүгүнкү күндө Максат Токтомушев устазыбызды коррупционер деп жалган жалаа менен баяндарына кирсең, комментарийине жазып, көрүнгөн жерде гыйбат кылып жүрөбүз. Бир дамланы болсо ар кимге окшотуп, карикатура кылып, шылдыңдап жатабыз. Бир дамланы болсо жалаа жаап, аны дагы жалганчыга чыгарып жатабыз. Бир дамланы болсо пайгамбардын сүннөтү жок деп кемсинтип жатабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, аалымды урматтабаган инсандын урпагынан эч качан аалым чыкпайт, каарыны урматтабаган инсандын урпагынан эч качан каары чыкпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистин маанисинде айткан: же аалым бол, мындайча айтканда шариаттын илимин билүүчү бол. Жок, аалым боло албайсыңбы? Жок дегенде талип бол. Мындайча айтканда шарият илимин аалымдардан, устаздардан талап кылуучу бол. Жок, ага дагы убактың жокпу? Жок дегенде ошолордун насихатын угуучу бол. Жок, алардын насихатын угуп жашаганга мүмкүнчүлүк жок, убактың жок болуп жатабы? Жок дегенде ошол аалымдарды, каарларды жүрөгүң менен сүйүүчү бол. Бешинчиси болбо, өкүнүчтө каласың. Бешинчиси, аалымдарды жүрөгүң менен жек көрүүчү болбо. Аллах Таала сени өкүнүчкө салып коет деди. Аллах Таала Куранда айтат: Ал-уламау, Аллах Таала Куранда айтат: Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Чындыгында Аллах Тааланын пенделеринин арасынан эң көбүрөөк корккону бул аалымдар деди. Уламалар деди, урматтуу туугандар. Жана башта айтып өткөндөй, бир дамланы, мисалы үчүн калыс дамланы жетилиге окшоштуруп атабыз. Садубакасы дамланы болсо, Ихсанды реклама кылдың, жалганчысың деп ага жаман жала жабып жатабыз. Абдышүкүр дамланы болсо, кээ бирлер сакал өстүрбөйт, сүннөтү жок деп кемсинтип жатабыз. Урматтуу бир тууганым, Аллах Таала кимди кандай жараткан, ал сырткы келбетке кийлигишкенге биздин эч кандай акыбыз жок. Бирөөнү Аллах Таала көсөө кылып жаратып койду. Ага такыр сакал чыкпайт. Эмне, ал сакал жармаштырып алсыңбы? Жок. Аллах кандай келбетте жаратса, ошондой келбетте жашаганга ал милдеттүү. Аллах Таала бирөөнү бир инсанга окшотуп жаратып коюптур. Ал сырткы келбетин кантип өзгөртмөк эле? Аллах кандай келбетте жаратса, ошондой келбетте жашай берет. А биз бул жакта олтуруп туруп, телефондун аркасынан сен мындайсың, сен тигиге окшошсуң, сага эмнеге сакал өспөйт, сен эмнеге сакал койбойсуң, сен болсо жалганчысың, сен баланчаны реклама кылдың эле, алар өлдү го, сен болсоң коррупционерсиң, элдин акчасын бүтүшүп койдуң. Урматтуу бир тууганым, Кудайдан корк. Шариятта дагы шариаттын өкүмүн тургузуп жатканда, адамдарга шариаттын өкүмүн тургузуп жатканда сөзсүз түрдө күбөлөр тартылат. Эгерде күбөлөр жок болсо, адамга эч качан шариаттын өкүмү тургузулбайт. Ал Алла менен болгон мамиле болуп калат. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандарым, не только бир эле аалымдар эмес, жөнөкөй, урматтуу мусулман бир туугандарым, бир гана аалымдар эмес, жөнөкөй адамдын аркасынан гыйбат кылуу, жөнөкөй адамдын көңүлүн түшүрүү, бул өтө чоң күнөө экендигин сезип жашайлы, урматтуу бир туугандар. Аллах Тааланын каарына калып калбайык. Аллах Тааланын ыраазылыгына ээ бололук. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.